Окуу жылы кандай башталды? Маанайыңар кандай? Жакшы эле өттү. Классташтарыбыз менен 2 жыл көрүшпөгөндүгүбүздөн ошо жакшы эле болду. Ошо сүйүндүк классташтарыбыз менен көрүшүп. Сагынып калыптырбыз. Сагынып калыптырбыз. Сагынар чоңоюп калыптырбы классташтарга? Өзгөрүү. Эмне өзгөрүп байкадыңар? Бойлор өсүп, Дагы мугалимдериңерчи? мугалимдерибиз өзгөрдү. Башка класстарга, башка кабинеттерге көчүп, ошо бардыгы эле өзгөрдү. Демек жакты мектепке барган бүгүн. Демек күндө окуганга даярсыңар. Даярбыз. Онлайн окуу жакшы экен же офлайн окуу жакшы? Офлайн. Эмнеге? Кечке эле телефон аркасында отура берип. Офлайн эле жакшы да, онлайнда билим ала албайсың да онлайнда. Ошо онлайнда Жакын сүйлөшүү, пикир ушундайлар. Мындай сөз менен түшүндүрө албайсың аны жакшы мындай. Ошо. Мисалы 2 жыл карантинден кийин, анан кийин онлайн окуу жакшы экен же офлайн? Офлайн. Эмнеге? Анткени общение мындай кругозоруң өсөт дегендей, мындай өзүңө эле жакшы деген маанинде. Окуганыңа да оңоюраак. Онлайндан болсо жөн эле мындай үйдө эле жатып окуган башкача го дейм. Бүгүн шаарда мындай өзгөрүү байкалып атабы? Ак кийимчендер көп. Мектеп окуучулары, студенттер көп. Ошо. Өзгөрүү бар демек, Пробкалар көбөйө баштады ошо. Окуум бүтүп, анан тем более башка региондон келип, анан мека өзүң кандай айтсам, өзүңдү уже өскөнүң сезилет да, мындай айтканда. Ата-энеден ыраак болуп. Жакшы. Демек маанай жакшы. Маанай жок. Сабак бүгүн өлө жакты, классташтар менен өлө көрүшкүм келген болчу ошол. Мен Табылганов Айдинмын, мен 7-класстамын. Бүгүн биринчи жолу келгенде мектепке аябай өзгөрүүлөрдү көрдүм. Классташтарым аябай чоң болуп, досторум дагы чоң болуп, өзгөрүшү да көп болуптур. Мектепке барып окуган жакшы да. Көбүрөөк билим аласыз да. Бүгүн кандай өттү бүгүнкү окуу күнүңөр? Сүйүндүңөрбү мектепте? Ооба. Досторуңар менен ойнодуңар, кандай өттү бүгүнкү күндү айтып өтсөң? Бүгүнкү күн жакшы өттү. Быйыл болсо сүйүнүчүбүздө чек жок, офлайн болот деп аябай сүйүнүп турган чагыбыз, бирок биз быйыл 2-курс болгонубуз үчүн бизге мындай линейка деген сыяктуу болгон жок да, мындай келип эле жөн эле группалаштарыбызды көрүп, анан кайра кетип атабыз да. Айтып атышат, эртең Кудай буйруса окуу башталат деп. Сүйүнүп атабыз офлайн болгонуна. Азыр офлайн окуган жакшы экен. Бардык адамдарды тааныйсың, өзүнүн оозунан сөздөрүн угасың, түшүнөсүң. Маанайлар эң сонун, окуу жылы буйруса жакшы башталды. Онлайн болгондо андай азыр офлайн эле болуп турган жакшы болот. Биз 1-курс быйыл тапшырып, кубанып, университетке эмкел болуп турган жүрүбүз.